Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси жана туруктуу колдоосу менен акыркы жылдары өлкөбүздө сот системасын өнүктүрүүгө, анын ичинде соттордун материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган кеңири иштер жүргүзүлүүдө. 19 августта Ысык Көл областынын Жети Өгүз районунда жаңы административдик сот имаратынын курулушуна мезгил кутусу салынды. Бул жөн гана жаңы имараттын пайдалануунун түптөлүшү эмес, райондогу сот адилеттигин жүргүзүү үчүн түзүлгөн шарттарды жаңылоонун дагы бир баскычы. Акжалтай болсун, Салтанаттуу иш-чарага Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев, Ысык Көл областык сотунун Жети Өгүз райондук сотунун кызматкерлери, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын жетекчилери жана коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Сот инфраструктурасын өнүктүрүү бул жөн гана курулуш иш эмес. Бул жарандардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, сот бийлигинин ачыктыгын жана натыйжалуулугун жогорулатууга, ошондой эле судьялар менен сот аппаратынын кызматкерлерине өз милдеттерин сапаттуу аткаруу үчүн татыктуу шарттарды түзүүгө багытталган маанилүү кадам. Жети Өгүз районунда курула турган жаңы сот имараты да ушул масштабтуу реформалардын уландысы болуп саналат. Сот системасындагы реформалардын дагы бир маанилүү көрсөткүчү жарандардын сотко болгон ишенимин жогорулатуу. Ишеним болсо ал биринчи кезекте соттун чечимдеринин мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү менен түзүлөт. Бирок жаран сотко киргенден тартып эле мамлекеттик институттун иштөө маданиятына баа берет. Күтүү залы, сот залы, майыптыгы бар жарандар үчүн жеткиликтүүлүк, маалымат алуу мүмкүнчүлүгү, коопсуздук, санариптик технологияларды колдонууга ылайыктуу шарттар — мунун баары сот адилеттигинин заманбап инфраструктурасынын бөлүгү. Демек, жаңы имараттын курулушу сырткы өзгөрүү гана эмес, ал сот системасынын жаранга багытталган моделин калыптандырууга жасалган кадам болушу керек. 4 соттун иш шарты түзүлөт экен да. Эл аралык стандарттар эске алындыбы бардыгы? Мисалы азыр ар бир судьяга сот отурум залдары каралдыбы? Сот отурум залы өзүнчө каралды. Тиги медиаторго, Биринчи этажда каралды. адвокатка, прокурорго бүт бардыгы каралган. Эл мисалы күтүп калат, эметет, сыртка бир шарттар түзүлүш керек. Бул жерин баарын сиздер подключ кылып бересиздер да. Бардык жаңы мебелдер, эмеректер бардыгы жаңы болот. Мына сыртын газондору менен, анан бизге ошолорду караңыздар. Договор түзүлүп 31 декабрда түзүп беребиз деп атышат. Кайсы жылы? Ушул жылдын 31 декабрына чейин. Абдан жакшы. Канча айда бүтүрүп атасыздар ушунда? 4 ай. 5 ай. Сапаты кандай болот? Мыкты болобу? Сапатка катуураак көңүл буруңуздар, Да, бүгүнкү биздин иштеп аткан имаратыбызда муктаждар бар эле, имаратыбыз тар, кабинеттерибиз жетишсиз. Сот отурум залы, бир эле сот отурум залы бар. Биз өзү азгы имаратта 3 судья, 11 аппарат кызматкери, 4 имарат тейлөөчү, ошондой эле 6 пристав, ошондой эле биздин имаратта чогуу сот аткарчылар да жайгашкан. Ошондон жетишсиз азыр. Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев сот адилеттигинин сапаты биринчи кезекте судьялардын кесипкөйлүгүнө, калыстыгына жана мыйзамдуулук принциптерин бекем сактоосуна байланыштуу экендигин белгиледи. Биздин негизги максатыбыз мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу, ар бир жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишенимди коргоо, ошондой эле коомдун сот бийлигине болгон ишенимин мындан ары да бекемдөө. Бул милдеттердин ийгиликтүү ишке ашырууда кесипкөй судьялар менен катар заманбап инфраструктуранын жана жаңы технологиялардын ролу чоң. Тарихи окуя биздин депутаттар сот адилеттигинин өнүгүшүнө салым кошуп, ушул жерди кубануу менен эч бир талаш тартышсыз бөлүп бергенбиз. Келечекте мына ушул имарат бүтсө, ушул имаратта эл үчүн дагы, ушул жерде иштеген профессионал адамдар үчүн дагы ыңгайлуу шарт түзүлүшү бул сот адилеттигин, калыстыгын, ошол сот тутумунун өнүгүшүнө чоң салым кошот деп ишенебиз. Жети Өгүз районундагы жаңы сот имаратынын курулушуна мезгил кутусунун салынышы келечекке багытталган дагы бир иштин башталышы.
Бул имаратта кабыл алынган ар бир чечимдин артында адамдын укугу, мыйзамдуу кызыкчылыгы жана тагдыры турганын унутпоо, сот адилеттигинин негизги талабы бойдон калат.